Кабарларды улантабыз. Эртең 29 октябрда Кыргызстандагы футбол командалары 21 чемпионаттын алкагында беттешүү алдында турушат. Оюн Дөлөн Омурзаков атындагы Бишкектеги стадиондо саат 15:00 өтөрү айтылууда. Андыктан футбол сүйүүчүлөр 2016 жылдын топ лигасына кирүүгө умтулушкан футболчулардын кызыктуу оюндарына күбө боло алышат. Биз болсо бул теманын алкагында маегибизди Кыргызстан футбол лигасынын өкүлү Базарбек Абдрайымов менен улантабыз. Базарбек, саламатсызбы? Айтсаңыз, жыйынтыктоочу турнирде ким жеңишти алат деп күтүп жатасыздар? Анткени бизде саналуу футбол командалары бар экенин билебиз. Кайсы команда күчтүүлүк кылат? Ооба, сиз туура айтасыз. Эртең 29 октябрда Бишкек жана Ош шаарларында футбол боюнча быйылкы Кыргызстандын чемпионатынын жыйынтыктоочу тур оюндары болуп өтөт. Анда 2 оюн орун алат. Дордой Алга жана Алай Абдышата. Ушул 2 оюндун жыйынтыгы менен Кыргызстандын быйылкы чемпиону жана экинчи ордун ээси, ошондой эле Коло Байгенин ээси аныкталат да. Бул жерде баса белгилеп кетчү нерсе, быйыл биринчи жолу ушинтип акыркы турга чейин күрөш айыгышкан түрдө жүрүп, чемпиондун намы аныктала элек да. Буга чейин мөөнөтүнөн мурда аныкталып калчу. Мына быйыл 3 команда чемпиондукка мүмкүнчүлүгүн жогото элек, акыркы турга чейин жетип келишти. Эми мына буюрса эртең жогоруда аталган 2 оюн менен быйылкы сезондун жеңүүчүлөрүн аныктап алабыз. Ал эми кайсы команданын мүмкүнчүлүгү жогору деген суроого токтолсок, бул жерде азыр мелдеш жадыбалына назар салсак, биринчи орунда Алай командасы баратат 42 упай менен. Андан кийин Дордой, анын эсебинде 40 упай бар. Жана ошондой эле 39 упай менен 3-чү орунда Алга командасы келатат да. Ошол өзүңүздөр мелдеш жадыбалынан байкап көргөндөй, эгер эртең Алай командасы Абдышатаны жеңсе, чемпиондукка ээ болот. Ал эми тескерисинче жеңишти колдон чыгарып жиберсе, анда Бишкекте ойнолуп жаткан Алга жана Дордой командаларынын жеңүүчүсү чемпион болуп калышы толук ыктымал да. Ушул 2 оюнду биз бир убакка койдук. Башталышы 15:00 түштөн кийин бири-биринен көз каранды болуп калбаш үчүн, сүйлөшүүлөр жүрүп кетпеси үчүн, спорттук принцип так сакталып, баары адилеттүү болуш үчүн ушул 2 оюн параллелдик түрдө бир убакка коюлду. Буюрса баарын эртеңки оюн көргөзөт, топ тоголок, майдан тегиз дегендей, баарын эми футбол оюн көрсөтөт. Бул жолку чемпионат алган футболчуларга кандай артыкчылыктар берилет? Негизи эле чемпиондук титул алыштын өзү эмне? Быйылкы чемпионаттын буга чейинки чемпионаттан өзгөчөлүгү деп, мына быйыл 25-рет өткөрүлүп келе жатат Кыргызстан эгемендикке жеткенден бери. Анан быйыл биринчи жолу жылдын башында биз 7 команда такталгандан кийин аларга жылдын календарын алдын ала берип койдук да, мелдештердин календарын. Буга чейин календар так эмес болчу. Бир айдан кийин ким менен ойнойт белгисиз болчу да, түрдүү объективдүү себептерге байланыштуу. Быйыл болсо январь айында эле биз командаларга календарды бердик, алар ошого жараша өзүнүн планын түзүп, даярдыктарын өткөрүштү. Мына ушинтип 29 октябрда акыркы оюнга кез келди да. Ал эми чемпиондук наам алат, атайын кубок, ошондой эле медальдар, бул эми баягы турган сөз, адат боюнча. Мындан тышкары быйылча акчалай сыйлык жок болуп калды. Буюрса эмки жыл акчалай сыйлык болот. Азыр маркетинг жагын жолго коюп, Кыргызстандын футбол лигасы мунун үстүндө иш аракеттерин жүргүзүүдө. Дагы бир бул жерде кызыктыруучу бир нерсе бар. Жеңип чыккан команда Кыргызстандын атынан бул АФКнын кубогуна катышат да. Азия боюнча эл аралык деңгээлдеги мелдешке катышат. Бул деле командаларга абдан чоң мотивация болуп жатат. Командалар ошол башка өлкөлөрдүн чемпиондору менен дагы Азия континентинде мындай күчү сынап көрөбүз деп аябай үмүт жандырып жатышат да. Базарбек, негизи Борбор Азия чөлкөмүндө дүйнөлүк футбол командаларындай болуп ойногон мыкты делген футболчулар жокко эсе. Кандай дейсиз? Кыргызстандык оюнчулардын мүмкүнчүлүгү канчалык? Аймактан лидер боло алышабы? Улуттук курама командабыз боюнча айта кетсек, мына учурда ФИФАнын рейтингинде биз 49-орунга көтөрүлүп, бул Кыргызстан тарыхында бул рекорд болуп саналат да. Ал эми Борбор Азия регионуна токтолсок, аймагына, мынакей биз жылдын башынан бери бизге коңшу болгон, мисалы Тажикстан, Түркмөнстан өлкөлөрү менен, ошондой эле Казакстан өлкөсү менен жолдоштук беттештерди өткөрүп келдик да.
аталган 3 оюнда тең биз жеңип чыктык. Ошондо Борбор Азиядагы бирден бир биз ойной элек команда бул Өзбекстан курама командасы болуп турат. Өзбекстан курама командасы менен баягы ойнойбуз дегенде июнь айында түрдүү себептерден улам ал оюн ишке ашпай калган да. Кыргызстан учурда Борбор Азияда ошо лидерликке башкы талапкер десек болот да. Рейтингде биз ошо Өзбекстандан гана арттабыз, калган өлкөлөрдүн алдыдабыз. Муну быйыл иш жүзүндө оюнда да далилдедик. Жеке менин оюмча Кыргызстан ооба Борбор Азияда лидерликке мүмкүнчүлүгү абдан жогору. Өз жалгыз эмес, бул Өзбекстан менен биргеликте. Бул жерде дагы бир белгилеп кетчү жагдай бар. Бул биздин коңшу болгон Казакстан өлкөсү футбол боюнча бул Борбор Азияга карабайт. Ал 90-жылдары эле УЕФАнын курамына кошулуп кеткен да. Ошондо Борбор Азияда азыр 4 өлкө бар. Кыргызстан 4 өлкөнүн арасында эң мындай алдыңкы саптарда да. Рахмат сизге. Кыргызстан футбол командалары туурасында Кыргызстан лигасынын өкүлү Базарбек Абдрайымов менен баарлаштык. Дагы бир жолу эске сала кетелик, кыргызстандык футбол командаларынын таймашын эртең көрүп кетүүнү унутпаңыздар.